Сіз биздин каналга жазыла элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басыңыз. Бул сиз үчүн оңой, биз үчүн абдан керек. Ассалому алейкум, урматтуу YouTube көрөрмандар. Биз бүгүнкү видео роликте Кыргыздын кыран жигити Манас Ниязов тууралуу кеп курууну чечтик. Аны эмесе видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Толук аты Манас Ниязов. Туулган жылы 1993 жыл 27 апрель. Туулган жери Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Дөң булак айылы. Бою 182 сантиметр, салмагы 83 килограмм, билими орто. Үй бүлөдө 7 бир туугандын кичүүсү. Жетишкендиктери 2016 жылдын 9 май күнү болгон оюнда мыкты чабуулчу, Нооруз майрамында мыкты оюнчу, экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында мыкты чабуулчу деп аталган. Манас Ниязов атам жаш кезинде улак тартуучу экен. Аны көрүп 4 агам улакчы болду. Мен да 10 жашымдан тартып улакка кызыгуум артып, 16 жашымда Кожомкул командасына кошулуп көк бөрү ойной баштадым. Башка кесипти тандоо да, калоо да менде болгон жок. Улакчы болуу үчүн кызыгуу керек. Ат үстүндө бекем жана шамдагай болуу абзел. Анан тынбай улак тартып туруу зарыл. Чыдамкай болбосоң, ат оюндарын ойной албайсың. Улакчы үчүн аргымак да маанилүү. Улакчынын атагы чыгуусуна 70% аргымактын салымы бар. Мага чоң күлүк аттар жагат. Көк бөрү оюну баштагандан бери 2 ат алмаштырдым. Амодор деген аргымак менен 4 жыл улак тарттым. Азыр минип жүргөн аргымагымдын аты Бойка. $10,000 сатып алгам. Аны өзүм багып, өзүм таптайм. Ал мен анын сырын билем. Бул оюн учурунда абдан жардам берет. Кээде Тажикстан, Өзбекстанга барып улак тартып турабыз. Жаныш Байыш деген агаларым ал жакта да таанымал. Чоң байгелерди да алып жүрүшөт. Балбан адам тамакты көп жейт. А мен ашыкча деле тамак жебейм. Көп улакчы күчтүү болуш керек дешет. Акыл менен шамдагайлык болбосо, кара күчүң эч нерсе чечпейт. Менден спорт залга барып машыгасыңбы деп көп сурашат. Тайказанга улак таштоо үчүн кара күч эмес, акыл керек. Улакчы үчүн аргымак да маанилүү. Улакчынын атагы чыгуусуна 70% аргымактын салымы бар. Мага чоң күлүк аттар жагат. Көк бөрү оюну баштагандан бери 2 ат алмаштырдым. Амодор деген аргымак менен 4 жыл улак тарттым. Азыр минип жүргөн аргымагымдын аты Бойка. $10,000 сатып алгам. Аны өзүм багып, өзүм таптайм. Ал мен анын сырын билем. Бул оюн учурунда абдан жардам берет. Улакчы болуу үчүн кызыгуу керек. Ат үстүндө бекем жана шамдагай болуу абзел. Анан тынбай улак тартып туруу зарыл. Чыдамкай болбосоң, ат оюндарын ойной албайсың. Улак тартуу менин хоббим. Мен улак тартуудан ырахат алам. Бул өнөр менен жан багууга да болот. Улак жумасына жок дегенде 2 же 3 жолу өткөрүлүп турат. Улак тартыштын уюштуруучулары баш байгеге жеңил унаа, төө, баалуу белектерди коюшат. Улак чабуу менен тиричилик кылса болот. Мен келечекте Кыргыздын желегин желбиреткен атактуу улакчы болгум келет.